Учурда Талас шаарынын Кеңешбек Нуржанов аллеясы толук оңдоп түзөөдөн өтүп жатат. Жаңы заманбап аллеянын курулушуна мамлекет тарабынан каражат бөлүнгөн. Бул Талас шаарын өнүктүрүүгө арналган 7 долбоордун бири. Үстүздөгү жылы президент Садыр Жапаров Талас шаарын өнүктүрүү багытында 1 миллиард сомдон ашык каражат бөлүп берген. Облус жетекчиси Эрмат Жумаевдин демилгеси менен шаардын инфраструктурасын жакшыртуу, туристтерди тартуу багытында тиешелүү шарттарды түзүү, шаардын борбордук аянтын, эс алуу жайларын көрктүү жайга айландыруу максатында 7 долбоор иштелип чыгып, бүгүнкү күндө күрдөөлүү иштер жүрүүдө. Алардын бири Кеңешбек Нуржанов аллеясы. Кеңешбек Нуржанов аллеясы болсо Эрмат Жумаевдин демилгеси менен Кыргыз Республикасынын президентин Садыр Нуркожоевдин колдоосу менен иш алып баратабыз. Буюрса, буга республикалык бюджеттен 281 миллион сом каражат акчасы каралган. Заказчик мэрия тараптан келечекте буюрса эң заманбап аллеялардын бири болот деп эсептейбиз да. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, эмки жылы 35 жылдык эгемендүүлүк күнү Талас шаарынын Талас областында өтөт. Таластын центринде жайгашкан, туристтерге ошо көрктүү бере турган эң эле биринчи очередь ошо шаар тургундарын эс алуучу аллеясы деп багытталган иш. Бүтүрүү процесси мунуку 1 август 2026 жылга пландалган. Нуржанов аллеясында учурда таманташтарды төшөөгө даярдыктар жүрүүдө. Курулушту Элит Строй Групп курулуш компаниясы жүргүзүп, мында жумушчулары техникалары менен иштөөдө. Азыркы учурда стяжкабызды кылып атабыз, таш, таманташ дайындыгыбызды көрүп атабыз. Ошону төшөгөнгө бетонду коюп, Таластын жери суу жакын болгон үчүн поверхностька ойноп турат экен да, мындай ылдый анан өйдө болуп. Ошого бетонду коюп атабыз да. Андан кийин таманташыбызды төшөп, заманбап аллеябызды көркүн чыгарганга аракетибизди кылып жатабыз. Аба ырайыбыз уруксат берип атат. Ишти максимально толук кандуу бүтүргөнгө аракет кылып атабыз. Биздин сроктор июлдун 30-на чейин деп бүтүрөлү деп атабыз. Нуржанов аллеяны баягы Кыргызстанда болуп көрбөгөндөй жакшы аллеялардын бири болот да. Аллеянын долбоорунда 98 соода түйүнү, фонтандар, балдар ойноочу аянтча жана Чыңгыз Айтматовдун айкелинин айланасы өзгөчө көрккө келтирилет. Шаар коноктору эс алуучу атайын орундуктар менен катар жарыктандыруу лампалары орнотулат. Шаардын Бердике Баатыр көчөсүндө 50 метр бийиктиктеги желек орнотулат. Бул биздин өйдө жакта курулуу иштери жүрүп атат. Азыр бетон подбетонкасында коюп атабыз. Соода түтүкчөлөрдө бутик, кыскасы мындайча айтканда, зона кылып бөлүнгөн бутик. Андан кийин баягы балдар ойнойчу батут, аянтчалар болот. Андан кийин баягы эс алып басканга фонтандарды куруп атабыз. Азыркы учурда флагшток байрагыбызды Кыргызстан желегин жербилеп үчүн 50 метрлик флагштокту коюп атабыз. Ошонун котлованын дайындоо жүрүп атабыз. Жана ошондой эле малый архитектурный формаларды заказ берип, ошолорду аракет кылып жатабыз. Белгилей кетсек, буга чейин президент Садыр Жапаровдун Таласка болгон иш сапарында Баластан борборуна мезгил кутусун салган. Буга катар эле шаардын борбордук эс алуу паркында 8 аттракцион орнотулуп жатат. Нурузбек Шаудомек уулу, Калмурат Мейманбеков, Талас шаары.